Карабалта, Новониколаевкада бир западный бирбада жайгашкан бер. Бул топ базаны ноябрдын башында ачтык эле. Ошол элде кыргыз көмүрү менен келишимсиз болуп, элге арзан көмүр камсыз кылуу боюнча. Ушул убакытка чейин 5000 тоннадан ашык көмүр саттык. Бияка антимонополия ошо баа коюп берген экен, 6500ден ашабайт. Биз кыргыз көмүр менен келишип 5800ден баа коюп берген. Ошол баа менен сатып атабыз. Тоннага 5800ден көмүр болсо мына көрүп атат кенен жеткиликтүү элдерге алып атышат. Анан мешок да коюп койгонбуз. Мешоктун бир мешогу 40 кг саат, ал болсо 250 сом. Бүгүн көмүргө келдим. Өткөндө 1,5 тонна алгам, бүгүн 1 тонна алайын деп атам. Көмүр жакшы эле, баасы 5500. Эми частныйлерге караганда, частныйлар 6,5-7 деп атышат. Доставкасы бар дегендей. Көмүр өткөндө алдым 1,5 тонна. Мага жакты. Эми жок, жалпы жок. Көмүр жакшы экен. Азыр кайра келип 1 тонна алып, азыр машина заказ кылып койдум байкемде. Ошо, анан эми 5,5 алсам да, ичине эми 6,5га караганда. Быйылкы жылы 2024-2025 кыш мезгили элди жеткиликтүү көмүр менен камсыздоо максатында Бишкек шаарында 14 топ база, Чүй облусунун райондорунда 13 топ база ачылган, общий 27 топ база ачылган. Азыркы күндө көмүр бардык көмүр кампаларда жеткиликтүү бар. Баалары антимонопольный орган коюп берген баа менен сатылууда. Бишкек шаарында 5300 сомдон. Чүй облусунун райондорунда болсо, кеминде болсо 5000ден баштап, Чүй облусунун 5000ден баштап 5800 сомго чейин эми расстояниясына жараша сатылууда. Көмүр жеткиликтүү, элдин баары алып атат, сапаты жакшы. Эч кандай наразычылык жок. Азыр өзүңөр күбө болгондой бардык көмүр кампаларда көмүр жеткиликтүү.